Men Hristiyanlar emне үчүн чокулуп калган жөнүндө кыскача таржымалын айтып кетейин. İsa Paygambарды душмандар кубалап келишип, зомбулукка алышып, sen бул динден кайтасың. Sen элди туура эмес үгүттөп атасың деп алып барып түрмөгө камайт. Анан камап айдасы кеткенде İsa Пайгамбар бул динден өмүрү кайтпайм мен. Өлтүрсөңөр өлтүргүлө. Мени Алла Таала атайын элге жеткилүү үчүн ушу динди таркатыш үчүн жиберген. Мен бул динден өмүрү кайтпайм дейт. Анда өлөсүң деп баягы душмандар тегеректеп турган кезде өйдө жактан дабыш келет. İsa, мордон чыга бергиң деп. Ой, кантип чыгам? Ой, чыга бер. Башым чыгат дерим. Экииним кандай чыгат? Чыкпайт да. Десе, чыга бер деп добуш келгенде ошол мордун үстүнөн алып чыгып кеткен экен. Ошондо жана христиандар бижерин мүнтүп эле чыгып кетти деп ошондон келмей келип турган чокулуп калган дейт.